Бала кезинде дарыгер болууну самаган Мухайя Абдраупова ата-энесинин кеңеши менен юрист кесибини окуп, 17 жылдан бери Ошто элге укуктук жардам берет. 2006 жылы позитивдүү диалог деп аталган бейөкмөт уюмду түптөп, муктаж кишилерге адвокаттык кызмат жана психологиялык көмөк көрсөтүп келүүдө. Больше помогаю, хочу помогать женщинам. Негизинен аялдардын укугун коргойм. Себеби биздин коомдо кыз келиндер мыкты юридикалык кеп-кеңешке муктаж. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында жогорку билимдүү аялдар азыраак. Юристтерге төлөгөнгө каражаты да жок. Мен көбүрөөк ошондой аялдарга көмөктөшөм. Продолжает свое образование, получать профессию. Мне кажется, чтобы женщина... Аял кишинин окуп, адвокат, юрист болуп иштеши үчүн үй бүлөсүнүн, жакындарынын колдоосу аябай зарыл. Кыз кишиге алгач ата-эненин жардамы, кеп-кеңеши чоң багыт берет. Турмуш кургандан соң өмүрлүк жолдошунун да моралдык колдоосу өтө зарыл. Мага бир мугалим эже мындай деген эле: аял киши турмушка чыкканга чейин ата-энеси үчүн, турмуш кургандан соң күйөөсү, балдары үчүн жашайт. Андай болбошу керек. Турмушка чыккандан кийин да аялга өмүрлүк жарынын, үй бүлөсүнүн колдоосу өтө чоң роль ойнойт. А дальше, когда женщина уже выходит замуж... Мухайя Абдраупова аялдарга ишеним солгун коомдо юрист болуп иштөө оңой эмес дейт. Ишмердигине байланыштуу белгисиз кишилер ага 2 жолу кол салганын, машинесинин номурун, дөңгөлөгүн чыгарып кеткен учурлар болгонун айтты. Мындан улам үй бүлөсү, жакындары бул иштен баш тартууну суранышкан. Бирок бала кезден өжөр мүнөзү бар Мухайя ага макул болгон эмес. Я считаю, что само общество... Менимче биздин коом кыздарга, аялдарга көп ишене бербейт. Мен сыяктуу өзбек кыздарга ишеним ого бетер солгун. Анын үстүнө мен мынтип жолукчан жүрөм. Аларда ушундай бир стереотип бар. Адвокат десе эле эркек кишини элестетишет. Же болбосо юристтин жашы улуу болушу керек деген түшүнүк бар. Анысы мейли, бирок мен жоолугумдун айынан мамлекеттик мекемелерде да кээде басмырлоого кабылам. Мисалы, милицияга кирип баратсам, сумкамды текшерип, кээде бомба жокпу деп тамашага салышат. Бул абал мени капа кылат. Мужчина адвокат. Журналисттерге көп учурлары болот. Жанагындай укугу тебеленген, укугу бузулган аялдар көп кайрылышат да. Анан андай аялдардын коргоого көп адвокаттар макул да болушпайт. Анткени дегенде алардын төлөп бере турган акча каражаты жок. Анан алар менен айлап, жылдап жүрүш керек да. Ал аялдарга негизинен юридикалык эле эмес, психологиялык жактан дагы, моралдык жактан дагы колдоо керек болот да. Анан ошондой учурларда биз Мухайяга кайрылып калабыз. Вроде бы мы живем, наше общество говорит, что мы исламское общество, что мы там... Биздин коомдо көпчүлүк ислам дининин амалдарды карманат эмеспи? Бирок анын баары сөз жүзүндө гана калууда. Чындыгында аялга жана балдарга камкордук кылууга келгенде айрым эркектерибиз дин эрежелерин унутуп коюшат. Айрыкча ажырашкан эркектердин көбү такыр аны эске алышпайт. Калп эле мечитке барып, Кудай деп жүргөн менен сүйлөгөн сөзү менен жасаган иши эки башка. Бир кездери өзүнө, ата-энесине кызмат кылган жубайын балдары менен кошо көчөгө айдап салгандар бар. Женщины плачут, что даже если суд принял решение, по ночам даже иногда не сплю, по ночам у меня речи, что я... Аялдарга көрсөтүлгөн ар кандай зомбулуктарды угуп, ошол аялдардын өзү менен такай сүйлөшүп жүргөндүктөн өзүм да кыйналам. Кээде түндө да уктабай, милицияда, прокуратурада, сотто сүйлөгөн сөздөрүмдү кайталап чыгам. Эмнеге аялдар кыйналат? Эмнеге аялдар менен балдардын көйгөйүнө көңүл бурулбайт? Эмнеге сотто да эркектер, прокуратурада да эркектер, тергөөчүлөр да эркектер деген суроолор түйшөлтө берет. Зомбулукка кабылган аялдар ансыз да эркектин айынан басмырланып жатпайбы? Күч органдарына келип көйгөйүн кайра эле эркектерге айтууга туура келет. Бул өтө чоң стресс. Муну ойлоп мен да стресс болом. Өзүм жетектеп жаткан уюмда реабилитациялык жардам берүү кызматы бар. Психологиялык кеңеш берүүчү адистер бар. По ночам не сплю. Мухайя Абдраупова Кыргызстанда 2018 жылдан бери иштеп жаткан үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамдын коомго жайылышы начар болуп жатканына кейиди. Анын айтымында күч органдарында да үй бүлөлүк зомбулукту турмуштагы күнүмдүк көрүнүш катары кабыл алып койгон учурлар болот. Женщинам я советую не терпеть насилие, потому что... Аялдарга айтарым, зомбулукка чыдап отура бербегиле. Маалымат каражаттарынан канчалаган аялдардын тагдырларын окуп көрүп жатабыз. Жанын кыйгандар бар. Көп кабаттуу үйдөн боюн таштайт. Сууга чөгүп өлгүсү келет. Ал эле эмес, өзү менен кошо балдарын да өлтүрүүгө аракет кылгандарды көрүп жатпайбызбы? Мунун баары зомбулуктун айынан. Аялдар чыдап отура бербегиле, кризистик борборлорго кайрылгыла,
Кимдир бирөөгө айткыла, аялдарга укуктук жардам берген юристтер бар. Аларга кайрылгыла, унчукпай койбогула. Я хотела бы сказать этим женщинам не терпеть это насилие, обратиться в соответствующие, есть кризисные центры.